askerlerin çıkarılgandığının 31 жылдыгы болdu. Урматтуу Ооган согушунун ардагерлери, сиздерди 31 жылдык майрамыңыздар менен куттуктайм. Ошондой эле Ооган жергесиндеги согушта каза курман болгон жана ошол согушта ар кандай жаракаттарды алып келип, ошонун кесепетинен тынчтык мезгилинде каза болгон Ооган ардагерлерге басымды ийип таазим этем. Ауғанстан Демократиялық Республикасында биздин миңдеген жертештерибиз ак ниеттүү каармандык менен кызмат кылышкан. Өзүнүн аскердик милдетин аткарууда көптөгөн кыргызстандык жоокерлер курман болуп, айрымдары дайынсыз жоголгон. Алардын эрдиги жана каармандыгы ар дайым биздин эсибизде. Ауғанстандагы жарандык согушта өзүнүн интернационалдык милдетин аткаруу үчүн 9 жыл бою кан кечип согушуп келген советтик аскерлердин бул өлкөдөн чыгарылгандыгына ушул жылдын февралында туура 31 жыл болду. 9 жылга созулган Ооган согушу миллиондогон адамдардын жүрөгүндө өчпөс дарт калдырды. Бул согушта Кыргызстанда миңдеген жоокер азап чегишкен. Каза болгондордун жакындарынын күйүтө али күнчө басыла элек. Ооган согушуна 7141 кыргызстандык катышкан болсо, алардын ичинен 249 адам курман болгон, 4 киши дайынсыз жоголуп кеткен, ар түрдүү жаракат жана контузия алгандардын саны 1500 киши. 17 киши биринчи топтогу, 61 киши экинчи топтогу жана 305 киши үчүнчү топтогу майып болуп өз жерине кайтышкан. 1993 жылы Ооган согушунун ардагерлеринин республикалык кеңешинин Сүлүктүү шаарындагы Оогончулар кеңеси негизделген. Сүлүктүү шаарындагы Оогончулар кеңеси шаардагы бардык уюшулган иш-чараларга активдүү катышып келет. Ооган ардагерлери жаштар менен иштөөдө да кайдыгер карашпай шаардын орто мектептеринде, жогорку жана орто окуу жайларында эрдик сабактарын өткөрүшүп, Оогончулар патриоттуулук ата мекен, ата журтка берген антын аткаруу боюнча сүйлөшүп, жаштар менен бетме-бет баарлашып кеп, кеңештерин айтып келишет. Шаардагы Оогончулар кеңеси курман болгон оогончулардын үй бүлөлөрүн, туугандарын жана жакындарын ар бир уюшулган иш-чараларга, майрамдарга конок катары чакырып унутта калтырышпайт. Ооган жоокер интернационалисттер Кара Алтын кендүү шаарыбыздын өспөн үгүсүнө өздөрүнүн чоң салымын кошуп келишет. Урматтуу Ооган согушунун ардагерлери, 15 феврал Ооган согушунун советтик аскерлердин чыгарылган күнү менен жалпыңызга куттуктайм. Ар дайым чын ден соолукта болуңуздар. Асманыбыз ачык, жерибиз тынчыкта, элибиз ынтымакта, биримдикте болсун. Биз биримдикте бирге өнүгөбүз. Ошондой эле ушул техниканын алынып келинген тууралуу кичине айтып кетейин.